إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد урматтуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга белгилүү болгондой эле чындыгында бул шайтан адам баласынын эң чоң душмандарынан. Шайтан адам баласын эч качан таштап койбойт. Ал кыяматка чейин адамды азгыруу менен алек болот. Аллах Таала Куранда айтат: "Инна шайтана лакум адуввун фаттахизуху адувва, иннама яду хизбаху лиякуну мин асхабис саир." Чындыгында силерге шайтан бул душман дейт. Жана силер аны душман деп билгиле, душман туткула дейт. Ал эмне өзүн ээрчегендерди тозокко чакырат деди. Шайтандын душмандыгы качан башталган? Шайтандын душмандыгы бул Аллах Таала Адам алейхиссаламды жаратканда, топурактан биздин атабыз болгон Адам алейхиссаламды жаратканда, шайтан жиндерден болгон ал, иблис. Ал периштелер менен чогуу жүргөн. Ошол кезде Аллах Таала шайтанга жана периштелерге баарына ошол Адам алейхиссаламга сажда кылууга буйруган. Сажда кылууга буйруганда периштелердин баары моюнсунуп Аллах Таалага сажда кылышты. Ал эми шайтан текебирчилик кылып, мени оттон жараткансың, муну болсо топурактан жараттың, мен мындан көрө жакшыракмын деп не кылды? Сажда кылуудан, текебирчиликтин негизинде баш тартты. Аллах Таала Куранда айтат: "Фасажадал малаикату куллухум ажмаун илля иблис аба вастакбар ва кана минал кафирин." Периштелердин баары ага сажда кылышты, бир гана иблис баш тартты дейт. Ал эмне? Баш тартты жана текебирлерден болду, жана ошонун негизинде ал кафирлардан болду дейт. Ошондо Аллах Таалага ачууланып, аны бейиштен кууп чыгып, жана ал Аллахтын каргышына калгандардан болду. Ошодон баштап эле ал адамга өчөшүп душмандыгы башталган. Көрө албастыктын негизинде, текебирчиликтин негизинде адам баласына душмандыгы башталган. Андан кийин ал Аллах Тааладан суранды шайтан. Аллах Тааланын каргышына калгандан кийин суранды: "О Аллахым, мени кыяматка чейин калтыргын, мага кыяматка чейин мүмкүнчүлүк бергин" деди. "Мен ушул балдарымды, адамдын баласыны, урпактарыны баарыны кыяматка чейин азгырам" деди. Аллах Таала Куранда айтат: "Кала рабби анзирни иля яуми юбасун, кала иннака минал мунзарин." О Аллахым, о Раббым, мени кыяматка чейин мага мүмкүнчүлүк бергин деди. Аллах Таалага жооп берип, сен кыяматка чейин каласың деди. Анда ал эмне кылам деди? Кыяматка чейин мен аларды азгырам деди. "Ла акуданна лахум сиратакал мустаким", мен сенин туура жолуңа отуруп алам деди. "Ва ла ятияннахум мин байни айдихим ва мин халфихим ва ан айманихим ва ан шамаилихим." Мен адамдарды алдынан дагы, артынан дагы, оң тарабынан дагы, сол тарабынан дагы келип азгырам деп атат. Демек шайтан биздин душманыбыз. Шайтан адамдарды ар дайым азгырат. Ар дайым эч качан таштап койбойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Сахих Муслимде келген хадисте айтат: "Лау лам тузнибу лазахаба Аллаху бикум ва лажаа биқаумин юзнибуна фаястагфируна Аллаха фаяғфира лахум." Эгерде силер күнөө кылбаганыңарда, Аллах Таалага күнөө кылбаганыңарда, Аллах Таала силерди жок кылып кетирип, башка бир коомду ордуңарга алып келмек, алар Аллах Таалага күнөө кылып, артынан Аллах Таалага тооба кылып истигфар кылышат. Жана Аллах Таала аларды кечирмек дейт. Бул жерде айта турган нерсе, адам баласынын катуу душманы бар, шайтан. Ал адамды эч качан таштап койбойт, ар дайым азгырат. Жана ошондой эле жогоруда эскерген хадисте Аллах Таала адам баласынын табиятынан бул күнөө кылуучу, катага учуроочу экендигини баяндап атат. Адам баласы ар дайым күнөө кылып турат. Эми ошол Аллах Таала бизге ушундай шайтандай душман кылгандан кийин, андан кийин адам баласын ушул күнөө кылуучу кылып жараткандан кийин, кемчиликтүү кылып жараткандан кийин, Аллах Таала сөзсүз түрдө бизге ошол шайтан менен, адамдын душманы болгон шайтан менен күрөшүүнүн жолдорун баяндады. Аны кантип жеңебиз, кантип анын азгырыктарынан кутулабыз. Жана ошондой эле адам баласы күнөөгө чөгүп кетпестен, батып кетпестен, кантип күнөөдөн сак болот, ошол күнөөсүнүн
артынан келүүчү зыяндарынын таасиринен кантип кутулат, ошолордун баарын Аллах Таала баяндап берген. Момундар ушу шайтан менен, шайтандын азгырыктарынан кантип кутулат жана ошондой эле күнөөлөрдүн кесепетинен кантип кутулат, ошонун жолдорун баяндаган. Ошолорду кыскача 7 жолу бар, алымдар баяндаган 7 жолу бар. Ошону кыскача баяндап өтөбүз иншалла. Бул 7 жолуну жалпысынан эскерип өтөйлү башында. Андан кийин буйруса ар бирине токтолуп кетебиз. Биринчиден, адам баласы кызыл сызыкка түшпөш керек. Кызыл сызык дегенден максат эмне? Кээ бир адамды кууратып жок кылуучу күнөө иштер бар. Ошондойлордон сак болуш керек. Ар бирине буйруса токтолобуз. Экинчиден, адам баласы мусыр болбош керек. Мусыр деген капилетте күнөө иш кылып жүрөт, ага кайдыгер карап, эч кандай күнөө экенин да сезбей калат, баары бир болуп жүрө берет. Ошондой болбош керек. Үчүнчүдөн, күнөөнү өтө көп кылып салбаш керек. Төртүнчүдөн, адам баласы күнөөсүнө жар салбаш керек башкаларга. Күнөө иш кылып атабы, ошону элдин көзүнчө чыгып алып, жарыя кылбаш керек. Бешинчиден, күнөө кылган болсо сөзсүз түрдө артынан тооба кылыш керек, истигфар кылыш керек. Аллах Тааладан кечирим сураш керек. Алтынчыдан, эгерде бир күнөө кылган болсоң, анда анын артынан сөзсүз түрдө жакшылык иштерди кылыш керек, ошол күнөөнү өчүрө тургандай. Жетинчиден, адам баласы канчалык күнөөгө батпасын, канчалык көп күнөө кылбасын, Аллах Тааланын райымынан үмүт үзбөш керек. Аллах Тааланын кечириминен, мериминен үмүтүн үзбөш керек. Үмүтсүз бир гана бул шайтан. Ошон үчүн адам баласы, момун адам эч качан үмүтүн үзбөйт. Эми ушуларга кененирээк токтолуп кете турган болсок, шайтан менен күрөшүүнүн жолдорунан момундардын шайтанды кантип жеңет, шайтандын азгырыктарына кантип жеңилип калбас керек. Ошол күрөшүүнүн жолдорунан эң биринчиси бул адам кызыл сызыкка түшпөш керек. Кызыл сызыктан максат эмне? Бул адамдарды кууратып жок кылуучу, акыретини талкалоочу чоң күнөөлөр. Ошолордун эң чоңу бул Аллах Таалага ширк кылуу. Аллах Таалага башка бирөөнү шериктеш кылып теңдеш кылуу. Эмне себептен бул эң чоң күнөө? Анткени биринчиден Аллах Таала кечирбей турган күнөө. Анткени бул күнөө Аллах Тааланын акысыны тепселөө болуп эсептелет. Бул аламдарды жараткан, аламдардын ээси болгон, Раббысы болгон, бардык жакшылыктарын берген пенделерине ошол Аллах Тааланын акысыны тепселөө болуп эсептелет. Жалгыз кечирилбес күнөө бул ширк күнөөсү. Аллах Таала Куранда айтат: "Инналлаха ла ягфиру ан юшрака бих ва ягфиру ма дуна залика лиман яша." Албетте Аллах Таала ага ширк кылуучуларды кечирбейт дейт. Андан башка күнөөлөрдү кимге кааласа кечирет. Демек бул ширк жалгыз коркунучтуу кечирилбес күнөө ушул ширк. Аллах Таалага башка бирөөнү шериктеш кылуу, теңдеш кылуу. Аллах Таала ширктин коркунучу жөнүндө башка аятта айтат: "Иннаху ма юшрик биллах факад харрамаллаху алейхил жанна ва маъвахун нар ва ма лиз-залимина мин ансар." Чынында ким Аллахка башка бирөөнү ширк кыла турган болсо, Аллах Таалага бейишти арам кылды дейт. Жана анын баруучу жайы тозок, залымдар үчүн эч кандай жардамчы жок деди. Кимде ким ширк кыла турган болсо, анын бардык кылган жакшылык амалдары жокко чыгып кетет, жараксыз болуп калат, сооптору өчүп кетет. Аллах Таала Куранда айтат: "Ла ин ашракта ла яхбатанна амалук ва ла такунанна минал хасирин." Пайгамбарыбызга айтып атат: "Эгерде сен Аллахка ширк кыла турган болсоң, анда амалдардын бардыгы жараксыз болуп кетет, жана сен зыянга учуроочулардан болосуң" деди. Элестетиң, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбар канчалык кадыр баркы чоң болсо дагы, эгерде ширк кыла турган болсо, бардык амалдары жокко чыгып кетет. Аллах Таала Куранда айтат: "Сага дагы сенден мурунку пайгамбарларга дагы ушундай вахий, ушундай буйрук кылдык, ушундай кабар бердик." Эмне дейт? Эгерде алар ширк кылышкан болсо, алардын кылган амалдары жараксыз болуп кетет деди. Ширк ушунчалык коркунучтуу күнөө. Ширк кылган адам, чоң ширк кыла турган болсо, ал динден да чыгып кетет. Ислам дининен да чыгып кетет.
жана бардык амалдары жараксыз болот, жана ал күнөө кечирилбейт. Ушундай чоң күнөөдөн сак болуш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Силер 7 кууратып жок кылуучу чоң күнөөлөрдөн сак болгула" деди. Ошолордун бирөөсү эмне деди? Ал-ишраку биллах, Аллах Таалага ширк кылууңар деди. Башка хадисте айтат, Бухариде келген хадисте: "Ала унаббиукум би акбарил кабаир", мен силерге эң чоң күнөөлөр жөнүндө кабар берейинби деди. Ошентти да Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга сахабалар: "Бала я Расулаллах", ооба кабар бергин деп айтканда айтышты: "Ал-ишраку биллах", Аллах Таалага ширк кылууңар деди. Демек, ширк деген ушундай чоң күнөө. Эми ошол ширктин эң жаманы бул Аллах Таалага ибадатта башка бирөөнү шерик кылуусу. Дуа кылууда Аллахтан башкадан дуа кылып сурагандык. Аллахтан башкага курбандык кылып кан чыгарып арнагандык. Мунун бардыгы ширк. Ошол ибадатта Аллах Таалага башка бирөөнү шериктеш кылган болсок, бул эң жаман түрлөрүнөн шириктен. Эмне себептен? Анткени бул ибадат Аллахтын гана акысы. Аллахка гана сыйынышыбыз керек. Аллахтан гана дуа кылып сурашыбыз керек. Аллахка гана курбандык кылышыбыз керек. Аллах үчүн гана назар кылышыбыз керек. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва аннал масажида лиллахи фала тад'у ма'аллахи ахада". Чынында бул сыйынуучу жайлар, же болбосо сыйынуучу мүчөлөр жалгыз Аллахка гана таандык. Силер Аллахка шерик кылып эч кимге дуа кылбагыла, эч кимге сыйынбагыла дейт. Азыркы күндө тилекке каршы көптөгөн мусулмандар ошол оулиялардан, мазарлардан, мүрзөлөрдөн, арбактардан дуа кылып сурагандар бул кеңири таркап жөнөкөй нерсе болуп келатат. Жөнөкөй эле карапайым эл болсо мейли, кээ бир өздөрүнү илимге таандык кылган адамдар ушул нерсеге чакырып келатат. Аллах Тааланын ыйык кылып койгон, Аллахтын үйү болгон Меккеге барып, ошо жерге барып Аллах Тааладан дуа кылып сурабастан, Аллахка ибадат кылбастан, уялбастан, Аллахтан коркпостон ошо жерге адамдарды алып барып, андан кийин мүрзөлөргө алып барып, мүрзөлөрдөн суроого чакырып атат. Айша энебиз, Хадижа энебиз, же болбосо Пайгамбарыбыздын мүрзөсүнөн, же Абу Бакырдын, Омардын ошол мүрзөлөрдөн, ошолордон дуа кылып, муктаждын арды сурагыла деп ошол нерсеге чакырып атат. Кантип ушул деңгээлге жетип калдык? Кантип ошол нерсеге барабыз? Мекке бул эң ыйык жер болсо, Аллахтын үйү болуп атса, ошо жерге барып уялбастан, Аллах Тааладан уялбай, Аллах Тааладан башкага дуа кылып, башкадан сураганга ошол нерсеге чакырып атат. Элестетиңиз? Чынында бул Аллахтан башкага дуа кылып сурагандык Аллах Таала Куранда ушунчалык ачык айкын баяндаган ошол ширк экендигин. Аны илимдүү адамдар эмес, карапайым адам дагы ошо Курандын котормосун окуса түшүнөт. Аллах Таала Куранда айтат: "Инналлазина тад'уна мин дуниллахи ибадун амсалукум фад'уухум фальястажибу лакум ин кунтум салихин". Албетте, чындыгында мына силер Аллахтан башка дуа кылып сурап атканыңар дейт. Силер өзүңөр сыяктуу эле пенделер алар дейт. Силер сыяктуу эле пенделер. Кана чынчыл болсоңор дуа кылып көргүлөчү, ошолор силерге жооп бере экен дейт. Демек бул Аллах Таала муну кайсы бир адам, акыл эси ордунда адам окуган болсо түшүнөт. Аллах Таала айтып атат, алар силерге жооп бербейт дейт. Аллах Таала Куранда айтат: "Валлазина тад'уна мин дунихи ма ямликуна мин қитмир". Силер Аллахтан башка дуа кылып сурап атканыңар дейт. Алар бир кичинекей чел кабыккада ээлик кыла албайт дейт. "Ин тад'уухум ла ясмау дуаакум". Эгерде силер дуа кылып сурасаңар алардан, алар эмне силердин дуаңарды укпайт дейт. Алар эмне дешип атат азыр ошол нерсеге чакыргандар? Ошол кыйынчылыкта балалуу болбой жатсаң, башыңа түш түшсө, мүрзөгө барып дуа кылсаң, мына ошолор угат, сен дуаңды Аллах Таалага көтөрөт, анан жардам келет деп чакырып атат. Аллах Таала Куранда айтып атат: "Ин тад'уухум ла ясмау дуаакум". Эгерде силер дуа кылсаңар, алар силердин дуаңарды укпайт дейт. "Валау сами'у мастажабу лакум". Ал силердин дуаңарды уккан учурда дагы, уккан чакта дагы силердин дуаңарга жооп бербейт дейт. "Ва яумал кыямати якфуруна биширкикум". Жана кыямат күнү дейт, силердин ушул кылган ишиңерге кафир болушат. Мындайча айтканда, четке кагат, кабыл кылбайт, биз бул нерсеге чакырган жокпуз деп айтат. Баш тартышат мындан. Аллах Таала Куранда айтат: "Ваман адаллу мимман yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun". Ушундай
Кыяматка чейин дуа кылып сурасаң дагы жооп бербей турган нерселерден дуа кылып сурагандардан дагы адашканыраак адамдар барбы дейт. Демек ар бактардан, мүрзөлөрдөн, олиялардан дуа кылып сурасаң, Аллах Таала айтып атат, мына ошолор эң адашкан адамдар дейт. Ошодон дагы адашканыраак адам жок дейт. Алар эмне кыяматка чейин дуа кылсаң дагы жооп бербейт дейт. Кыяматка чейин. Эми тигиге чакыргандар эмне деп атат? Алар жооп бересин деп атат. Биз кимге ишенишибиз керек? Аллах Таалага же ошолорго ишенишибиз керекпи? Аллах Таала Куранда айтат: "Антум а'ламу амилла". Силер жакшыраак билесиңерби же Аллах Таала жакшыраак билеби деп атат. Өлүктөр дуаңа жооп берет, олиялар жооп берет, пайгамбарлар жооп берет деп чакыргандар жакшыраак билеби же болбосо Аллах Таала Куранда ачык кыяматка чейин дуа кылсаңар дагы жооп бербейт деген Аллах Таала жакшыраак билеби. Кимдин сөзүнө ишенебиз керек? Албетте Аллах Тааланын сөзүнө ишенебиз. Аламдардын Раббысы болгон, ошолордун баарын жаратуучусу болгон Аллах Тааланын сөзүнө ишенебиз. Бул нерсеге түшүнбөйбүз. Не себептен ошол нерсеге чакырышат? Не себептен аламдардын Раббысы болгон, бүткүл бардык казананын ээси болгон Аллах Таалага жалбарып дуа кылууга чакырышпайт дагы, кайдагы мүрзөлөргө, мазарларга, олияларга ошолорду дуа кылып, ошолорго ибадаттанууга чакырышат. Не себептен? Же эмне алар шайтанга кызмат кылууну каалайбы? Бул шайтандын жолу. Аллах Тааланын жолу мына. Аллах Таала айтып атат: "Ва аннал масаджида лиллахи фала тад'у ма Аллахи ахада". Чынында сыйынуучу жайлар жалгыз Аллахка таандык. Силер андан башка эч кимге сыйынбагыла, эч кимге дуа кылбагыла дейт. Ошондой десе эмне? Алар айтат: "Жок, олияларга дуа кылыш керек. Жок, олиялардан сураш керек. О, пайгамбарлардан сураш керек". Аллах Таала айтат: "Кыяматка чейин дуа кылсаң дагы жооп бербейт" деп атат. Аллах Таала айтып атат: "Алар дуа кылсаңар укпайт" деп атат. Укса да силерге жооп бере албайт деп атат. Ушул сыяктуу ширктин түрлөрүнөн сак болуш керек. Бул мусулман момун үчүн кызыл чызык болуш керек. Бул нерсеге такыр жолобош керек. Андан кийин курбандык кылуу, кан чыгарып ибадат кылуу. Курбандык жалгыз Аллах Таалага арналыш керек. Ыйык жерлерге барып, мазарга, мүрзөгө, бакчылардын айтканын кылып алып, тиги тоого алып барып, бул жерге барып, ал жерге барып, кара короз союп кел, кара улак союп кел деп кан чыгарып кел десе, оорум айыга тигиндей кыл болот деп барып кан чыгара бербеш керек. Бул кан чыгаруу жалгыз Аллах Таалага гана арналыш керек. Аллах Таала Куранда айтат: "Фасалли ли раббика ванхар". Раббың үчүн намаз окугун жана ал үчүн курбандык кылгын дейт. Башка аятта айтат: "Кул инна салати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллахи раббил аламин ла шарика ла". Айткыным, чынында менин намазым, курбандыгым жана жашоом да өлүмүм дагы жалгыз Аллахка гана арналат. Ага эч бир нерсени шерик кылбайм dedi. Sahih Muslim'de hadis келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, Али радıyallahu anh риваят кылат: "Ла'аналлаху ман забаха ли гайриллах". Кимде ким Аллах Тааладан башкага курбандык кылган болсо, Аллахтын каргышы болсун dedi ага. Мону курбандык кылып келсең, улак союп келсең, тигиндей кылып келсең, айыгып кетесиң деген шайтандарга, даджалдарга ишенбеш керек. Жалгыз Аллах Таала үчүн гана курбандык кылыш керек. Ширктин ушундай түрлөрүнөн мусулман адам сак болуш керек. Жана ошондой эле азыркы күндө мусулмандардын арасында кеңири таркаган бул кайып илимине. Кайып илимине Аллахтан башка бирөө билет деп ишенүү. Аллах Таала Куранда айтат: "Кул ла я'ламу ма фис самавати вал ардил гайба илля Аллах". Айткының дейт, жер асмандагы кайыптарды Аллахтан башка эч ким билбейт дейт. Аллах Таала Куранда кайыпты бир гана Аллах билет, Аллахтан башка эч ким билбейт деп айтып атса, булар эмне деп атат? Жок, олиялар билет, тигилер билет, пайгамбарлар билет кайыпты. Биздин устаздар кайыпты билет деп. Же болбосо бакчыларга, көз ачыктарга барып, ошолор кайыпты билет деп ишенип. Көпчүлүк мусулмандар тилекке каршы бакчыларга барса болбойт, көз ачыкка барса болбойт деген нерсени билишет. Барбаш керек деп жүрө берет. Бирок башына кыйынчылык түшкөн болсо эмне кылат? Башына кыйынчылык түшүп, бир аз эле баалуураак нерсеси жоголуп калса, чурка барат дүйнө үчүн. Бул диниң эң негизги нерсең бул. Диниң ахиреттик түбөлүктүү бактылуулугуң. Ушул кызыл сызыктарга түшө турган болсоң, анда ахиреттин курат жок кыласың. Ошон үчүн мындай кайып нерселерди
Аллахтан башка эч ким билбейт деп ишениш керек. Азыркы күндө тилекке каршы мусулмандар илгери ушул олиялар билет деп мусулмандардын адашкан жамааттарына ишенип жүргөн болсо, жана кээ биркилер бакшыларга, көз ачыктарга ишенип жүргөн болсо, азыркы күндө капырларга да ишенгендер пайда болду. Капырлар кайып нерсени айтып атса, ошого ишенип жүргөндөр бар. Капырлар эмне? Жылдыздарды айтышат. Эгерде гороскопуң, жылдызың мындай болсо, анда мындай болосуң. Бүгүн мындай нерсеге жетесиң, андай нерсеге жетесиң десе, ошону угуп, ошонун негизинде күнүнү баштагандар бар. Күн сайын эртемен радиодон бир жактан ошо гороскоп жөнүндө айтканды угуп, анан ошонун негизинде кылышат. Элестетиң, ушунчалык деңгээлге шайтан адамдарды жеткирди, мусулмандарга эмес, капырларга кайып нерседе ишенип атат. Аллах Таала өзү сактаган болсун. Аллах Таала Куранда айтат: "Кул ла я'лам ман фис самавати вал арди гайба иллаллах." Айткының жер асмандагы гайыпты Аллахтан башка эч ким билбейт дейт. Аллахтан башка эч ким гайып илимини билбейт. Эгерде гайыпты билгенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам согуштарда тиши сынмак эмес. Пайгамбарыбыз согуштарда жанагындай эң жакын сахабалар өлмөк эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Аллах Таала Куранда буйруп айтып атат: "Валау кунту а'ламул гайба ластаксарту минал хайр." Айткандай, эгерде мен гайып илимини билгенимде, мен анда жакшылыктарды көбөйтмөкмүн. Эртең не болушун билгенде, сен мындай кылсаң, бияктан мынча пайда табасың, мындай жакшылык келет, индей болот деп айтмак. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам билбейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кийинки эң олиялар кимдер болгон? Пайгамбарыбыздын эң жакын сахабалары Абу Бакр разияллаху анху. Мына олиялардын олиясы Абу Бакр разияллаху анху. Андан кийин Умар, Али, Усман разияллаху анху сахабалар. Пайгамбарыбыз Абу Бакр жөнүндө эмне дейт? Эгерде бүткүл адамдардын, бүткүл үммөттүн иманы таразын бир жагына коюлуп, Абу Бакрдын жалгыз иманы бир жагына коюлса, Абу Бакрдын иманы жеңип кетет дейт. Мына ошолор чыныгы олия болгон, ошолор чыныгы таква болгон. Али разияллаху анху өлтүрүлдү. Усман разияллаху анху хавариштер колунда өлтүрүлдү. Али разияллаху анху баласы Хусейн разияллаху анху өлтүрүлдү. Эгерде гайыпты билгенде ошол өлүшүнү билип туруп ошолорго бармакпы, бармак эмеспи? Бармак эмес. Көрдүңүздөрбү? Ошондой азыр адамдарды ушинтип башын айлантып башташкан. Олиялар гайыпты билбейт десең эмне дейт? Силер олияларды кемсинтесиңер дейт. Олиялардын акысын тепселейсиңер дейт. А сен Аллахтын акысын тепселеп атасың. Аллахтын акысын тепселеп атасың, олиянын эмес. Жалгыз Аллах Таалага дуа кыл десең, олиялар кемсинтип атасың дейт. Аны биз айткан жокпуз, аны вахабилер айткан жок, салафилер айткан жок, же бирөө келип айтып чыккан жок. Аны Аллах Таала айтып атат. Жалгыз Аллахка дуа кылгыла, жалгыз Аллахтан гана сурагыла деп атат. Кимди ээрчишибиз керек? Аллах Тааланын сөзүнө ээрчишибиз керекпи, же ошолорду ээрчишибиз керекпи? Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, мусулман адам шайтандын жолдорунан кутулуш үчүн эң биринчи өзүндө ушундай кызыл сызыктар болуш керек, ошого түшүүдөн сак болуш керек. Эч качан кандай гана абал болбосун андай нерсеге түшпөйм деп. Кафырлык амалдардан сак болуш керек. Динди шылдыңдоодон жана Аллах Тааланы шылдыңдоодон, динди шылдыңдоодон, пайгамбарды шылдыңдоодон, Аллахтын китебине шылдыңдоодон, ушу динди шылдыңдап, аны тамашалашса дагы, ошондой шылдыңдоо нерселерден сак болуш керек. Анткени шылдыңдаган бул кафырлык, алымдардын арасында талашсыз ижма болгон. Талашсыз маселе кимде ким динден бир нерсени шылдыңдаган болсо, сөккөн болсо, жек көргөн болсо, ал адам кафыр болот. Ошондой кафырлык амалдардан, ширк амалдардан мусулман адам сак болсо, иншалла шайтанды жеңүүсүнүн эң биринчи жолдорунан болот. Азыркы күндө дагы мусулмандарда кеңири таркаган ошол кызыл сызык деген чоң күнөөлөрдөн, сак болуу керек болгон күнөөлөрдөн ошол көз ачыктарга баруу, бакшыларга барып ишенүү, ошолордун айтканын кылып, айтып өттүк, кайып илимин Аллахтан башка эч ким билбейт дедик. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман ата кахинан ау арафан фасаддакаху бима якул факад кафара бима унзила аля Мухаммад." Кимде ким бир көз ачыкка, бакшыга барган болсо жана анын айтканына ишенген болсо, анда Мухаммедке түшкөн нерсеге кафир болуптур дейт. Тагыраак айтканда, Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга түшкөн динге кафир болуптур дейт. Ал кандайча? Аллах Таала айтып атат: "Кул ла я'ламу ма фис самавати вал арди гайба иллаллах." Айткының жер асмандагы кайыпты Аллахтан башка эч ким билбейт десе,
Ал адамдар эмне кылып атат? Бакчы билет деп туруп, бакчыга барып, кайып нерселерди сурашып атат. Жана ошондой эле сыйкыр кылдыруу. Азыркы күндө ушунчалык кеңири таркаган, өзгөчө аял кишилерде бири-бирине көрө албастык кылып, же болбосо күйөөсүн кызганып, же бирөөнү жакшы көрүп калса барып, өзүнө жакшы көрдүрүү кылып, ысытма, суутма деп, ошентип сыйкыр кылдыргандар көп. Бул эң чоң күнөөлөрдөн, мындай күнөөлөрдөн сак болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кимде-ким бир көз ачыкка бара турган болсо, анда анын 40 күндүк намазы кабыл болбойт деген. Түшүнүктүбү? Жанагы хадисте пайгамбарыбызга түшкөн нерседе ал кафир болуптур дейт. Бул эң чоң, эң жаман күнөөлөрдөн ошо көз ачыкка барып, сыйкыр кылдыруу, ысытма, суутма кылдыруу, жолуң жүрбөй калса жолуң аштыруу деп. Көпчүлүк адамдар өздөрү жакшы аракетин кылбайт. Мисалы үчүн соодасында жакшы аракет кылбайт, жалкоо же болбосо бир туура жолдору менен кылбайт да, анан ишим жүрүшпөй жатат деп эле аларга ушу жанагындай чуданы күтүп тура берет. Бир жумуш баштаса дарс эле жарылып болуп кетиш керек деген нерсени күтүп жүрө беришет. Андай эмес, мээнет кылыш керек, аракет кылсаң акырын болот. Ошентип ал эмне бир молдого барса, бир бакчыга барса эле дароо жолун ачып койсо, дароо болуп кетсин дегендей үмүт кылышат. Андай болбойт эч качан. Ал шайтандын, дажжалдын жолдорунан. Ошон үчүн бакчаларга барууну бул эң кызыл сызыктардан, буга окшогондордон сак болуш керек мусулман адам. Ошондойдон сак боло турган болсо, шайтанды жолдоруну жеңет, жолдорун жабат. Шайтан эң биринчи ошол жолдор менен адамды азгарат. Андан кийинки кызыл сызык, эң чоң күнөөлөрдөн, адамды кууратып жок кылуучу күнөөлөрдөн бул намазды таштагандык. Намаз бул исламдагы ла иляха иллаллах келмесинен кийинки эле исламдын эң негизги түркүгү. Намаз деген эмне? Бул намаз деген адам баласы кааласа окуп коюп, таза намаз окусам таза жүрөт экенмин деп ошол үчүн эле окуп кое турган нерсе эмес бул. Намаз деген Аллахтын акысы. Аллахтын эң чоң акысы, акыларынан бул намаз. Намазды ар бир акыл эси ордунда жана балагатка жеткен адамдардын баарына фарз, милдеттүү. Фарз деген эмне? Милдеттүү түрдө окулуш керек. Окулбаса чоң күнөөкөр болосуң. Намазды таштагандык бул эң чоң күнөөлөрдөн. Намазды ташташ нары турсун, намазды өз убактынан кечиктирген чоң күнөөлөрдөн. Аллах Таала Куранда айтат: "Фахалафа мин ба'дихим халфан ада'a as-салата ваттаба'a ash-shahawati fasawfa yalqawna ghayya." Пайгамбарлардан кийин бир коом калды. Алар эмне? Намазга кайдыгер карашты жана өздөрүнүн шахваттарын ээрчип кетти. Каалоолорун, нафсыларын каалоолорун ээрчип кетти. Мына ошолор тозоктогу бир өрөөнгө ташталышат дейт. Саад ибн Аби Ваккастан сурашты сахабадан. Ошол адамдар намазды таштап коюшчу эле деди. Ошондо айтты ал, жок дейт. Алар намазды эгерде таштап койгондо кафир болуп кетмек. Бирок Walakin kanu yu'akhiruna as-salata an waqtiha. Бирок алар эмне дейт? Намазды өз убактынан кечиктирип окуйт эле дейт. Көрдүңөрбү? Намазды өз убактынан кечиктирип окуган ошо тозоктогу бир өрөөнгө түшүүгө себеп болуп атат. Аллах Таала Куранда тозок ээлеринен сурайт: "Ма салакакум фи сaqar? Qalu lam nakum minal musallin." Силердин тозокко түшүүңөргө не себеп болду десе, биз намаз окуучулардан болбодук дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Биз менен кафирлардын ортосундагы айырма бул намаз" дейт. "Фаман таракаха фақад кафар." Кимде ким аны таштаган болсо, ал кафир болуптур дейт. Бул кафир болуптур дегенде белгилеп кетчү нерсе, ар бир намазды таштаган адам деле такфири харижиттерге окшоп бул кафир дей берген болбойт. Ошол намазды таштагандыгы кафирлык амал, чоң күнөөкөр. Бирок бир жеке адам намазды таштап аткан болсо, аны дароо кафир деп кафирга чыгарган болбойт. Аны алымдар өзүнүн шарттары менен чыгарат. Бирок бул жерде айтуучу нерсе, намазды таштагандык ушул кафирлыкка жете турган деңгээлдеги чоң күнөө экендигин айтып атат. Шакик ибн Абдулла айтат: "Пайгамбарыбыздын сахабалары намаздан башка нерсенин эч бир амалды таштаганды кафирлык деп билбейди эле" дейт. Намазды таштаганды кафирлык деп сахабалардын баары кафирлык деп эсептешет эле дейт. Пайгамбарыбыз башка хадисте айтат: "Кимде ким намазды окуган болсо, ал эмне? Кыямат күнү ага нур болот, далил болот, худжат болот" дейт. Жана кимде ким намазды окуган эмес болсо, сактаган эмес болсо, ал эмне? Ага кыямат күнү нур да болбойт, далил да болбойт,
кыямат күнү Убай ибн Халаф мушриктердин башчысы болгон Фир'аун ошолор менен бирге болот. Хаман ошолор менен бирге болот. Пайгамбарыбыз башка хадисте айтат. Мусулман адам эң биринчи суралуучу нерсеси бул намазы дейт. Эгерде намазынан өткөн болсо, анда башкасынан жакшы болот. Эгерде намазынан өтпөсө, анда башкасынан дагы өтпөйт деген. Ушул намазды таштаганды көпчүлүк адамдар ушундай болуп калган, азыр намазды жөн эле эгерде кааласаң окусаң болот дегендей түшүнүк. Же болбосо намаз окубасаң деле жүрөгүң таза болсо болду деп ошондой дешет. Же болбосо кээ бирлер жамаат үчүн окуп коюшат. Шериктер менен окуп коет, өзү жалгыз калса окубайт. Бул андай кайдыгер карай турган нерсе эмес намаз. Намаз адам өлтүргөн канчалык чоң күнөө билесиздерби? Адам өлтүргөн бул чоң күнөө. Аллах Таала Куранда айтат: кимде ким кайсы бир жандыкты акысыз өлтүргөн болсо, ал адамдардын баарын өлтүргөндөй дейт. Бирок ошол адам өлтүргөн чоң күнөө болгону менен намазды таштагандагы ошо адам өлтүргөндөн да чоңураак күнөө. Зына кылганда да чоңураак күнөө. Арак ичкенден дагы чоңураак күнөө. Бул намаз оюнчук эмес. Ошон үчүн мусулмандын эң биринчи нерсеси бул намазы болуш керек. Намазың бул ийгилигиң, намазың бул ахиретиң. Намазың болсо ахиретиң оңолот. Намазың болбосо ахиретиң жок. Анда куураганың ошол болот. Кимдин намазы жок болсо, анын жакшылыгы жок. Көпчүлүк адамдар ата-энелер бала чакасында намазга тарбиялабайт. Баласын кичинекейинен спортко бериш керек деп спортко берет. Баласын курстарга бериш керек деп курстарга берип окутат. Баласын содагер болуш керек деп содасын үйрөтөт. Бирок намазына келгенде эң кайдыгер карашат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам не деди? Эң биринчи балдарга эмнени үйрөткүлөт атат? Намазды. Муру абнакум бис-салати фис-саб'ин. Балдарыңарды 7 жашынан намазга буйрук кыла дейт. Эгерде 7 жашында окуп алса, 10 жашка барганда уруп болсо да окуткула деп атат. Ал жерде сода сатыкты үйрөт, күрөштү үйрөт, же башканы үйрөт деген жок. Эң биринчи фарыз намаз. Бул Аллах Тааланын акысы. Ошон үчүн урматтуу бүтандар, бул кызыл сызык. Мусулман адамда, момун адамда ушундай болуш керек. Мен намазды эч кандай абалда таштабайм. Эч кандай абалда, эч бир жумуш, эч бир нерсе мени намаздан алек кылбайт деген. Ошондо шайтанды жеңе алабыз. Эгерде кимде ким шайтанга ушу намазды таштоосунда жеңилген болсо, анда башкасында оңой эле жеңилет. Шайтанды ушул намаз менен жеңебиз. Аллах Таала Куранда айтат: "Вастаину бис-сабри вас-сала". Силер сабырдуулук менен жана намаз менен Аллахтан жардам сурагыла дейт. Намаз менен жеңебиз. Намазың болсо диниң бар, намазың жок болсо ал диниң жок. Ошон үчүн эң биринчи намазга бекем болуш керек. Мусулман адам, момун адам шайтанды жеңүү жолу эң негизги жолдорунан бул намазын эч кандай да абалда таштабагандыгы. Пайгамбарыбыз ошон үчүн айткан хадисте: намазды туруп оку дейт. Эгерде туруп окуй албасаң, отуруп оку деген. Эгерде отуруп окуй албасаң, жатып оку дейт. Алымдар айтат, жатып окуганда эч бир жери кыймылдабаса, акыл эси ордундабы, ошондо да намаз түшпөйт. Оюң менен болсо да, тилиң менен болсо да жатып алып окуйсуң. Бул ушул намазды шариятта канчалык деңгээлде орду чоң экендиги баяндай турган нерсе. Ошон үчүн мусулман эч кандай абалда намазын таштабаш керек. Азыр бизде көпчүлүк адамдар өтө кайдыгер дагы кичинекей эле бир үзүр болсо таштап коет. Бир жумушум чыгып калды дейт, жумуштан уруксат бербейт дейт, окууда окуй албайм дейт. Же болбосо бир аз эле ооруп калса, кичине грипп болуп калса, башы ооруп калса, температура болуп калса, жатып алат намаздарын эле окубай. Бул андай болбош керек. Ушуга окшогон нерселерден, ушуга окшогон кызыл сызыктардан мусулман сак болуш керек. Андан кийинки нерсе мусулмандардын акысына кирүү, пенделердин акысына кирүү, пенделерге зулум кылуу. Ушул эң жаман нерсе. Мусулман адам шайтанды жеңем дей турган болсо, өзүнө ушул нерселерди кызыл сызык кылыш керек. Ушул нерсеге эч кандай абалда түшпөйм деген. Бирөөгө зулумдук кылуудан сак болуш керек. Бирөөнүн акысыны жегенден сак болуш керек. Ошол укуктардын эң сак боло турганы бул ата-эненин укугу. Ата-энеңе ак болуудан, ата-энеңе орой сүйлөөдөн, ата-энеңдин көңүлүн оорутуудан, иренчитүүдөн сак болуш керек. Анткени ата-эненин акысы ушунчалык жогору. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва када раббука алла та'буду илля ияху ва бил валидайни ихсана". Раббыңар жалгыз анын өзүнө гана ибадат кылууга буйруду. Андан кийин ата-энеңерге жакшылык кылууңарды деди.
Өзүнүн акысынан кийин эле ата эненин акысын коюп атат. Аллах Таала Куранда айтат: эгерде алардын бирөөсү, экөө тең же бирөөсү картайып калган болсо, улгайып калган болсо, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Ушундай кылгын, не дейт? Аларга райымдуулуктун, мээримдүүлүктүн канатын жазгын дейт ата энеге. Ушундай төмөн болгун дейт ата эненин көзүнчө. Жана ушундай деп дуа кылгын: "О Аллахым, бул ата энем мени кичинекейимде кандай мага райымдуулук кылган болсоң, сен дагы буларды райымдуулук кылгын деп дуа кылгын" деп буйруп атат. Ата эненин акысы бул эсептеше турган акы эмес. Башка адамдар менен эсептешишиң мүмкүн. Бирөөгө бир жакшылык кылсаң, "Эй, сага мен мындай кылгам, мага да кылып бер" деп эсептешишиң мүмкүн. Кээ бир адамдар бар да, ата энеге жакшылык кыл, ата энеге тигиндей кыл, мындай кыл десең, ата энем өзү мындай дейт. Ата энем өзү намаз окубайт дейт. Ата энем өзү мага жакшы тарбия берген жок. Ата энем мага мындай кылган жок деп ушундай шылтоолорун айткандар бар. Ата энең сени не кылса дагы ата энеңдин акысы сага жогору. Ал ата эненин акысы эсептеше турган акы эмес. Аны өмүр бою актаганга аракет кылсаң да актай албайсың. Анткени сенин бул дүйнөгө келүүсүңө, ошо адам болууңа себеп болгон ким? Ата энең себеп болгон. Аллах Таала Куранда айтат: وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِهِ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Эгерде дейт ата энең сени ширк кылууга чакырган болсо, элестет, ата энең кафыр болуп атат. Сен да бизге окшоп кафыр бол, бизге окшоп ширк кыл деп ширкке чакырып аткан болсо, анда эмне дейт? Ошол ширкке чакырган нерсесинде моюнсунба дейт. Бирок бул жашоодо аларга жакшы мамиле кылгын деп атат. Кафыр болсо дагы, мушрик болсо дагы ата энеге жакшы мамиле кылгын деп атат. Абдуллах ибн Аббас радыйаллаху анху Меккеде Кабада бир кишини көрөт. Өзүнүн энесини жонуна көтөрүп алып, таваф кылдырып атканын көрөт. Көрүп айтат, Абдуллах ибн Аббас көрүп калып сурайт: "О Абдуллах ибн Аббас, мен ушинтип жонуна көтөрүп, ажы кылдырып, таваф кылдырсам, энемдин акысын актаймбы?" деген. Ошондо эмне деди? "Ла валлах" дейт. Аллахка антып ичип айтам дейт. Сен дейт, ал төрөттөгү бир толгоосун да актабайсың дейт бул нерсе менен. Ошон үчүн ата эненин акысына кирүүгө, ата энеге ак болууга өтө сак болуш керек. Алымдар айтышат, кайсы бир ушул зулумдук менен ата энеге ак болуу, ата энеге орой сүйлөп мамиле кылгандыктын жазасы эң биринчи келүүчү. Аллах Таала эч качан алардын жазасын кечиктирбейт. Бул дүйнөдө эле берет дейт жазасын. Акыреттен мурда бул дүйнөдө эле жазаланат дейт. Кимде ким ата энесине ак боло турган болсо, алардын акысын бербей турган болсо, орой боло турган болсо, Аллах Таала бул дүйнөдө эле жазалайт. Өзүңдүн балдарың менен эле жазалайт. Өзүңдүн аялың менен, үй бүлөң менен жазалайт. Ошондой кызыл сызык, бул эң негизги кызыл сызык. Андан кийин пенделерге, башка пенделерге дагы зулумдук кылуудан сак болуш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат. Аллах Таала айтты: "Я ибади инни харрамту зулма аля нафси ва жаалтуху байнакум мухарраман фала тазаламу." О пенделерим, мен чынында зулумдукту өзүмө арам кылдым дейт. Жана силердин ортоңордо арам кылдым, силерде бири-бириңерге зулумдук кылбаган dedi. Пайгамбарыбыз айтат: "Иттaqi da'watal mazlum fa innahu laysa baynaha wa baynallohi hijab." Сен не залымдын, зулум чеккен адамдын, зулум көргөн адамдын дуасынан сак болгон дейт. Анткени анын дуасы менен Аллах Тааланын ортосунда эч кандай парда жок дейт. Эгерде бирөөгө зулумдук кылсаң, бирөөнүн акысын тартып алсаң, бирөөнүн акысын жесең, ал эгерде билип туруп дуа кыла турган болсо, Аллахым ушуну кууратып жок кыл дей турган болсо, анын дуасы туура кабыл болот. Ошол нерседен сак болуш керек. Андан кийинки кызыл сызык дегендерден дагы эң жаман кууратуучу, жок кылуучу күнөөлөрдөн бул эмне? Мааси ал-идмания деп коет. Ошол адат болуп кала турган күнөөлөрдөн сак бол дейт. Адат боло турган күнөөлөрдөн. Адат болгон күнөөлөр кандай? Арак ичүү, тамеки тартуу, наркотика сыяктуу. Адам эгерде ага кирип алса, кутула албай турган күнөөлөрдөн сак болуш керек. Кээ бир күнөөлөр бар да, ошондой
кирип алгандан кийин андан чыкпайт. Азыркы күндө кээ бир мына соц тармактарда кээ бир оюмдун түрлөрү бар болушу мүмкүн. Кээ бир жаман бузуку видеолорго кирип алат, адат кылып көнүп алат ошондой нерсеге. Тамеки тарткан болсо, ошол нерсеге эмне баш от менен кирип калат дагы, ошондон кутулуусу кыйын болот. Ал эмне адамды 24 саат күнөөгө тартып жүрө берет ал нерсе. Элестетиң, 24 саат күнөө кылып жүрө бересиң. Кээ биркилер бар, музыкага ошондой болуп калган, байланып калган. 24 саат музыка угуп жүрө берет. Кээ биркилер тамеки тартып жүрө берет. Кээ биркилер дагы бир наркотикага кирип алган. Кыскасы, кирсең кутулбай турган күнөөлөрдөн сак болуш керек. Ошол сыяктуу күнөөлөр бул эң жаман кызыл сызыктар. Демек, шайтандын азгырыктарынан кутулуу жолдорунан жана ошондой эле шайтанды жеңүү жолдорунан эң биринчи жолу момун мусулман адам өзүнө кээ бир күнөөлөрдү кызыл сызык кылып алыш керек. Ошодон өтпөйм, эч качан кандай абал болсун өтпөйм деп. Эң биринчиси экен ширк кылуудан, кафырлык амалдарды кылуудан. Экинчиси бирөөлөрдүн акысына зулумдук кылуудан, ата-энеңе зулумдук кылуудан, жана тууган урукка дагы зулумдук кылып мамилени үзүүдөн, жана ошондой эле жанагындай адат болуп кала турган күнөөлөрдөн сак болуу керек. Эгерде ушундай күнөөлөрдөн сак боло турган болсо, иншалла сөзсүз түрдө биринчи кадамда жеңип баштайт шайтанды. Эң биринчи жеңүүсү болот. Анткени шайтандын максаты адамды ушундай күнөөлөргө, кичинекей күнөөлөрдөн баштап тартып алып барып, ушундай күнөөгө түшүрүүсү. Кууратып жок кылуучу күнөөгө түшүрүүсү максат. Ошол күнөөлөрдү алдын ала адам баласы өзү сак боло турган болсо, иншалла шайтандын биринчи жеңүүсүнө жетишет. Шайтан деген эмне? Ушундай нерсеге түшүрүп алып барып адамдарды. Жана башында айтып өттүк, башында айткандай эле Адам алейхисаламдан баштап булар кыяматка чейин душман болду. Кыямат күнү акырында жыйынтыкта эмне дейт? Адамдарды азгырып, кафырлыкка түшүргөндөн кийин шайтан айтып атат. Кыямат күнү адамдарды ушундай тозокко түшкөндөн кийин, бейшелер бешке киргенден кийин адамдарга кайрылып айтат. Башында Адам алейхисаламдан баштап душмандык башталды да. Анан акырында эмне дейт? О адамдар дейт. Аллах Таала силерге туура акыйкат нерсени убада кылды дейт. Ал эми мен силерди могу азгырыктар менен убада кылдым дейт. Мен убадамда турган жокмун. Мен эмне? Мага баш ийсеңер, бешке киресиңер деген жакшылыктарды убада кылдымбы? Тескерисинче тозокко түшүп атасыңар дейт. Ма кана ли алейкум мин султан. Мен силерди эч кандай мажбурлай турган күчүм жок эле дейт. Бир гана мен силерди эмне? Чакырып койдум ошол нерсеге дейт. Силер мага жооп бердиңер дейт. Фала талумуни ва луму анфусакум. Эми мени жемелей бербегиле, мени айыптай бербегиле, өзүңөрдүн нафсыңарды айыптагыла деп кутулуп кетет шайтан.